Менин атыма Ысык Көл облусунун Каракөл шаар тургундары кайрылышты мына кече. Кайрылууда 10 сентябрь күнү катуу шамал болгонуна байланыштуу көптөгөн үйлөрдүн чатырлары зыян тартыптыр да. Жүздөн ашык үйлөр сүрөттөрү менен жөнөтүшүптүр. Анан кээ бир ишкерлердин күнөскалары да катуу жабыр тартып, көп чыгымдарга дуушар болуптур. Бирок тилекке каршы өкмөттөн, МЧСтен эч ким барып кабар албаптыр да. Ошого көңүл буруп, МЧСтин атайын кесиптүү специалисттери барып көрүп, кандай жардам бере алат, ошого барып көңүл буруп койсоңуздар. Анткени элдер айтып атат, бизге бийлик тараптан эч кандай бир кайрылган жок, же жардам болгон да жок, бир көңүл да бурулбай атат деп, ошого көңүл буруп, өзүңүз контролго алып койсоңуз. Экинчи маселе, мына урматтуу депутаттар, мына жакын арада суук келет атат, ноябрь айы келет. Ал Бишкек шаарында, Бишкек менен Ош шаары уже абасы кир шаарларга кирип атат. Өкмөт алдын ала эмне иш кылды? Эртең ноябрдан баштап да кара түтүн, смог башталат. Анан биздин балдарыбыздын ден соолугуна, баягы кары картаңдардын ден соолугуна таза аба аркылуу дем алып, көп оорулар көбөйүп атат. Буну Саламаттык сактоо министрлиги да мойнуна алды. Кыргызстанда 35 жаштан инфаркт менен инсульт уже көбөйө баштаптыр. Ушул кир абанын кесепетинен. Өкмөт эмне кылды буга чейин? Да 2 ай убакта эмне кылат? Ушу кышты жеңилирээк өткөзүш үчүн. Ушу боюнча атайын бир өзүңөрчө жумуш топ түзөсүңөрбү, же бир өкмөт өзүнчө бир иш чара кабыл алабы? Ушу боюнча дагы карап туруп, анан бизге маалымат берип койсоңуздар. Рахмат.